Таластын Манас районунун Борборунда юстиция министрлигинин дагы бир кызматтык имараты пайдаланууга берилди. Буга чейин ар кандай мекемелердин имараттарында отурушкан укук коргоочулар эми өздөрүнө тиешелүү имаратта аймактын элине кызмат кылышат. Аянтуу 166 чарчы метр имаратта райондук нотариус, адвокат, пробация институтунун өкүлчүлүгү 40 миңге чукул калктуу конушта акысыз укук кеңештерин берет. Юстиция министрлиги аймактардагы калктын укуктук мыйзамдык сабаттуулугун арттырууда кызматкерлер үчүн социалдык шарттарды түзүү аракетинде. Буга чейин Жалал Абад облусунун Таш көмүр, Ала Бука аймактарында бирден имарат ачылган. Алдыда Ысык көл облусунун Жети өгүз, Нарын районунун Жумгал жана Ош облусунун Кара Суу райондорунда ачылары күтүлүп жатат. Мурда мамлекеттик нотариус жеке жаранга тийиштүү болгон кеңседе отурган. Мурдагы нотариустар ал ыңгайсыздык жаратып келген. Министрликтин өзүнүн зданиясы болгон эмес да. Эми азыр бүгүнкү күндө ачылып атат. Бул здания жаңы бардык шарты менен жакшы, жылуу, ичинде суусу бар, свети бар, дене бардык шарттары менен элге ыңгайлаштырылып, жаңы курулуп бүттү. Укуктук сабатсыздыкту жоюуда ишмердүүлүктү юстиция кызматкерлери толук кандуу аткаруу үчүн толук шарттарды түзүү менен аларга мындай кеңейтилген мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу менен гана биз алгылыктуу иштерди жарата алабыз да. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, имаратты көрдүңүздөр, бардык тазалык санузелдери дагы, жылуулуктары, имараттын кире бериштери, жарандардын, кайрылуучулардын күтүү залдары дагы бардыгы ошол курулуштук долбооруна ылайык камтылган.